Саламатсызбы, Азаттыктын жаңылыктары менен тааныштырабыз. Студияда Элиза Кененбаева бүгүнкү чыгарылышта. Кемеровадагы өрттө курман болгон 64 кишинин 41 жеткинчек балдар экени айтылууда. Жергиликтүүлөр бул сан так эмес деген жана курмандыктардын саны кыйла көп экенин айтышууда. Кемеровада бүгүн өткөн митингде чогулгандар соода борборундагы өрттөн канча киши өлгөнүн так айтууну талап кылышты. Написали 200 баланы имараттан алып чыктык деп жазышты. Кайсы 200 бала өзү чыккан. Калгандары болсо 3-4 кабаттарда тунчулуп калышкан. Дүйшөмбүдөн бери АКШ, Канада, Австралия жана Евробиримдиктин бир нече өлкөсү Британияда мурдагы орус тыңчысынын ууландырылышына байланыштуу ондогон орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарууну чечишти. Йемендеги жарандык согуштун башталганына туура 4 жыл болду. Куралдуу кагылышуулар 10 миңден ашуун адамдын өмүрүн алды. Үй жайын таштап кеткендердин саны 2 миллионго чукулдады. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Кемеровадагы өрттө курман болгондордун жакындары жекшемби күнкү апааттан 41 бала өлгөнүн билдиришти. Бардыгы болуп соода эс алуу борборундагы кырсыктан 64 кишинин өмүрү кыйылганын расмий бийликтер кабарлашкан. Бүгүн эртең менен Кемеровада алдын ала пландалбаган митинг өтүп, чогулгандар соода борборундагы өрттөн канча киши өлгөнүн так айтууну талап кылышты. 28 март Орусия боюнча аза күтүү күнү деп жарыяланды. Айнура Жекше кызы баяндайт. Кырсыктан кийин түзүлгөн штабта бүгүн жаңыланган тизмелер илинип, 41 баланын өлгөнү дайын болду. Интерфакс агенттиги билдиргендей, бардыгы болуп тизмеде 64 кишинин ысымы бар. Ушундай эле маалыматты буга чейин ички иштер жана чукул кырдаалдар министрликтери айтып келишкен. Тек жай аныкталган 25 кишинин 13-ү жеткинчектер. Өрттө бир нече киши жарадар болду. Ушул эле күн эртең менен Кемерованын тургундары мурда пландалбаган митингге чогулушту. Адам өлтүргүчтөр, фашисттер деп ачууланган миңдеген киши социалдык тармактарда жүздөгөн кишинин өмүрү кыйылганы жөнүндөгү кабарлар тараганын айтып, так сандарды атоону, чындыкты жашырбоону, губернатор Аман Түлеев баш болгон жергиликтүү бийликти кызматтан кетүүнү талап кылышты. Написали 200 баланы имараттан алып чыктык деп жазышты. Кайсы 200 бала өзү чыккан. Калгандары болсо 3-4 кабаттарда тунчулуп калышты. Погибло очень много детей и погибло именно... Карагылачы канчалаган бала өлдү. Жетекчилердин жоопкерчиликсиздигинен каза болушту. Мен ал күнү өрт башталып жатканда саат 4-төрдө ошол жактан өтүп бараткам. Трагедия ушундай масштабта болоорун элестете да алган эмесмин. Эң коркунучтуусу бизден чындыкты жашырып жатышат. Митингке Кемерово облусунун вице-губернатору Сергей Цивилев катышты. Калаанын мэри демилгелүү топко моргко жана күйүп кеткен Зимняя вишня деген борборго барып, бардыгын өз көзү менен көрүүнү сунуш кылды. Демилгелүү топ менен жолугушууда президент Владимир Путин расмий маалыматтардан күмөн санабоого чакырып, күнөөлүүлөр кызматына карабай сөзсүз жазаланаарын ишендирди. Ага чейин жетекчилер менен кездешүүдө президент трагедияга кылмыштуу шалаакылык алып келгенин айтып, парасыз бир да справка ала албайсың, пара менен эмнеге болсо кол коюп беришет деген. Путин трагедия болгон имараттын жанына гүл койду. Элдер ал жака оюнчук каза тапкан балдардын сүрөттөрүн алып келишүүдө. Тергөө комитети борбордун кароолчусу өрт жөнүндө кабар алганда сигнализацияны өчүрүп салганын, кийин ал кармалганын билдирди. Андан тышкары бул кылмыш иш боюнча соода борборуна ээлик кылган компаниянын директору, өрт тутанган делген залды ижарага алган ишкер жана сигнализациянын иштешин камсыздаган уюмдун 2 кызматкери камалды. Кемерово облусунда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Орусиянын бир нече регионунда да аза күтүп жатышат. Айнура Жекше кыздын баяны болду. Ал тапта Кремль батыш өлкөлөрдүн орус дипломаттарын өз аймактарынан чыгаруу чечимине тиешелүү жооп кайтарарын билдирди. Дүйшөмбүдөн бери АКШ, Канада, Австралия жана Евробиримдиктин бир нече өлкөсү Британияда мурдагы орус тыңчысынын ууландырылышына байланыштуу ондогон орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарууну чечишти. Расмий Лондон март айынын башында болгон окуяга жоопкер деп Орусияны күнөөлөп келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат. Мурдагы орус тыңчысынын ууландырылышына байланыштуу Лондон менен Москванын араздашуусунда батыш өлкөлөрү Британ бийлигин колдоп чыкты. АКШ, Канада, Австралия жана Европадагы Германия, Франция баштаган 20 өлкө баш аягы 115тен ашуун орус дипломатын өз аймактарынан чыгарууну чечти. АКШ президенти Орусиянын дипломатиялык макамы бар 60 чалгын кызматкерин өлкөдөн чыгарууну, Сиэтлдагы орус консулдугун жабууну буйрду.
Кошмо Штаттары Орусиянын Улуу Британиянын аймагында химиялык куралдын колдонушуна жооп иретинде НАТОдогу жана башка өнөктөштөрү менен чогуу бул чечимди кабыл алды. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында уулануунун белгилери менен ооруканага жеткирилген. Экөөнүн тең абалы жакшыра элек. Британ бийлиги аларды ууландырууда новичок деп аталган нерв системасын сенек кылган кооптуу химиялык зат колдонулганын билдирген. Бул окуя боюнча Москваны күнөөлөгөн Лондон 23 орус дипломатын Британиядан чыгарган. Кремль дооматтарды четке кагып, Лондондун чечимине жооп беретинде 23 британ дипломатын өз аймагынан чыгарарын жарыялаган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 26 марттагы билдирүүсүндө батыш өлкөлөрүнүн соңку чечимин кейскин айыптап, буга жооп кайтарабыз деп убада кылды. Бул өкүнүч жараткан жана достукка жатпаган кадам. Бизге 12 дипломатыбыз бул жерден чыгарылат деп маалымат беришти. Алар менимче 2 апрелге чейин чыгып кетиши керек. Бирок мурдагы орус тыңчысы ууландырылгандан бери Москва менен кайым айтышып келе жаткан Лондон батыш өлкөлөрүнүн соңку чечимин кубаттап, аны тарыхый окуя деп мүнөздөдү. 66 жаштагы Сергей Скрипаль 2006 жылы Орусияда Британиянын пайдасына тыңчылык кылган деп айыпталып абакка кесилген. Ал 2010 жылы АКШда кармалган орусиялык агенттерге алмаштырылып, акыркы жылдары Британияда жашап жүргөн. Кубат Касымбеков, Азаттык. Теманы улантабыз. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райан президент Трамптын орусиялык 60 дипломатты өлкөдөн чыгарып, Сиэтлдеги Орусиянын консулдук өкүлчүлүгүн жабуу чечимин колдойт. Саясатчы мындай кадамды Орусиянын жасаганына жараша жооп деп Британияга тилектештигин билдирди. Райан мындай пикирин дүйшөмбүдө Эркин Европа Азаттык радиосунун Прагадагы кеңсесине келип берген интервьюсунда айтты. Мен оюмча бул абдан туура чечим. Бул биздин британиялык өнөктөштөрүбүзгө тилектештик иретинде жасалган кадам. Башка бир топ европалык өлкөлөр, анын арасында Чехия бул кадамды колдогонду сүйүндүрбөй койбойт. Бул абдан туура кадам. Менин оюмча бул иш боюнча топтолгон далилдер баарында аптаны көрсөтүп турат. Британ тарабы өз позициясын ачык жарыялады. Орусия буга чейин да мындай иштерди жасап келген. Азырда ошондой ишке барды деп ишенебиз. Буга чыдамкайлык кылууга болбойт. Цивилизациялуу өлкө мындай иштерге барбайт. Андыктан биздин аракеттер абдан туура жооп болду. Биз британ шериктештерибиз менен бирге турабыз жана башка Европа мамлекеттери да бизге кошулганы абдан кубантат. Албетте бул дипломатиялык тирешүү, бирок дал ошол себептен биз мындай нерсеге кайдыгер карап отура албайбыз. Ууландырып адам өлтүрүү, өзгөчө ушундай нервге таасир эткен уулуу зат менен башка мамлекеттин жеринде адам өлтүрүү. Өнүккөн мамлекет мындай кылбайт жана кылбаш керек. Андыктан буга чыдап унчукпай отурганга болбойт. Эми башка темаларга кайрылсак, Йемендеги жарандык согуштун башталганына 26 мартта туура 4 жыл болду. Мындан улам башкала санада миңдеген адамдар демонстрацияга чыгып, Сауд Арабия башында турган коалицияны согушту токтотууга чакырышты. Ал эми коалиция Йемендеги Хуси козголоңчуларын Иран курал менен жабдып жатканынын далилдерин көрсөттү. Тегеран болсо мындай айыптоолорду четке кагып келет. Санжар Эралиев баяндайт. Сауд Арабия башында турган коалиция Иран Йемендеги Хуси козголоңчуларын курал жарак менен жабдыйт деген маалыматы боюнча далилдерди көрсөттү. Шейшембиде коалициянын маалымат катчысы Турки Аль-Малки билдиргендей, перс тилиндеги жазуулары бар ракеталар Йеменде табылган. Бул жерде көрсөтүлгөн далилдердин баары Иран Хуси козголоңчулары сыяктуу топторго курал жеткирип жатканын айгинелейт. Алар ошондой эле баллистикалык ракеталарды жөнөтүп жатат. Иран муну менен башаламандык жаратып, кыялындагы жеңишке жетишүүнү көздөйт. Деген Малки, хусилер сананын аэропортун аскерий максатта колдонуп, гуманитардык жардамдын жетишине тоскоолдук жаратып жатканын кошумчалады. Бир күн мурда Сауд Арабия Йемендеги Хусит козголоңчулары учурган 7 ракетаны абадан жок кылганы маалым болгон. Ракеталар башкала Эр-Риядты жана дагы 3 аймакты бутага алып, Борбор шаардын четинде асмандан чачырап түшкөн ракета сыныктары бир кишинин өмүрүн алып, 2 адам жарадар болгону да маалымдалды. Иран буга чейин да АКШнын жана Сауд Арабиянын Йемендеги козголоңчуларды курал менен жабдыганынын айныксыз деген далилдерин четке кагып келген. 26 мартта Йемендеги жарандык согуштун башталганына туура 4 жыл болду. Бул датага байланыштуу башкала санада миңдеген хусилер согушту токтотууга чакырган демонстрацияга чыгышты. Алар Саудия башында турган коалицияны диалогко чакырышты. Биз душмандардын коалициясына кирген бардык улуттарга кайрылабыз.
Биз аларды диалогко жана маселени бирге чечүүгө чакырабыз. Йемендеги согушта Сауд Арабия баштаган коалиция эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү колдоп, Хуси козголоңчуларына абадан соккуруп келет. Иран колдойт деген Хусит согушкерлери Йемендин борбору Сана шаарын 2014-жылдан бери ээлеп турушат жана учурда өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө көзөмөлдөшөт. Эл аралык коомчулук тааныган өкмөттүн бийлигин калыбына келтирүү боюнча өнөктүк азырынча натыйжа бере элек. Бирок өлкө гуманитардык кризиске кабылып, калыштан кеминде 10 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. 2 миллиондой киши турак жайын таштап өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, өлкөдөгү таза суунун тартычтыгынан ичкелти оорусу менен жабыркагандардын саны 1 миллиондон ашты. Санжар Эралиев, Азаттык. Ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекиторг эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Бейжиңге барды деген маалыматтарды четке какты. Министрликтин маалымат катчысы Хуа Ченинг Bloomberg агенттиги 26 мартта жарыялаган кабарды түшүнбөй жатканын билдирди. Шейшембиде өткөн брифингде ал Бейжиң Пхеньян менен достук мамиледе экенин кошумчалады. Түндүк Кореянын лидери Кытайга барганын жеке булактарына таянып Bloomberg агенттиги бир күн мурда жазган. Ал эми бир аз мурда Рейтерстин Бейжиңдеги өз булактары Түндүк Кореянын жогорку даражалуу өкүлдөрү отурган поезд шейшембиде Кытайдан чыгып кеткенин билдирди. Жакынкы 2 айда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен АКШ президенти Дональд Трамптын жолугушуусу күтүлүүдө. Өзбекстан ооган өкмөтү менен Талибан кыймылы ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Ташкентте өтүп жаткан Ооганстан боюнча эл аралык конференцияда билдирди. Биз бардык шарттарды түзүп, Өзбекстандын аймагында Кабул менен талиптер ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү уюштуруп берүүгө даярбыз, деди Шавкат Мирзиёев. Байкоочулардын айтымында Өзбекстандын башына 2016-жылдын соңунда келген президент Мирзиёев өз өлкөсүнө чет жактан инвестицияларды тартуу максатында Ташкенттин эл аралык аброюн көтөргүсү келет. Ташкенттеги жыйынга Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини жана 20дан ашуун мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын да тышкы иштер министри катышты. Талибан кыймылы бул конференцияга катышуудан баш тарткан. Белград Косовода сербиялык аткаминердин кармалып өлкөдөн күч менен чыгарылышына байланыштуу нааразычылык билдирип Приштинаны айыптады. Бир күн мурда Косоводагы Митровица шаарынын администрациясына полиция кирип барып, Сербия өкмөтүнүн Косово боюнча иш башкармалыгынын жетекчиси Марко Джуричти кармап, колуна кишен салып, өлкө аймагынан күч менен чыгарып салган. Мурдараак расмий Приштина Джуричке анын улутчул билдирүүлөрүнөн улам өлкө аймагына кирүүгө тыюу салган эле. Сербиялык аткаминер буга карабай Митровицадагы жыйынга барган. Ал жакта Косово менен Сербия ортосундагы алакаларды жакшыртуу боюнча сүйлөшүүлөр өтмөк. Сербиянын президенти Александр Вучич окуяны одоно чагым жана оор кылмыш деп атады. Косово көз карансыздыгын 2008-жылы эле жарыялаган, бирок Белград аймактын жаңы статусун тааныган эмес. Берүүбүздү илимий жаңылык менен улантсак, беттеги бырыштарды кетирүү үчүн түрдүү бет майлар колдонулуп, айрымдар пластикалык операция да жасатып жүрүшөт. Илимпоздордун айтымында, беттеги майда бырыштар теридеги нымдуулуктун жетишсиздигинен улам пайда болот. Мына ушул көйгөйдү чечүү максатында окумуштуулар теринин түзүлүшүн көрсөткөн 3 мерчемдүү модель жасашты. Алар бырыштын пайда болуу механикасын иликтөө менен ага каршы күрөшүүнүн жолдорун ойлоп табууну көздөп жатышат. Акыр аягында биздин көздөгөнүбүз теридеги бырыштардын табиятын, ага таасир эткен негизги факторлорду түшүнүп, анан бырыштардын азайышы үчүн кандайдыр бир тиркеме программаны түзүү. Мисалы, сиз теридеги ар кандай бырыштардын механизмин башкара алсаңыз, алардын формасын өзгөртүп же жок кыла аласыз. Беттеги майда бырыштардын жаралышы теринин тышкы катмары эпидермистеги өлүү клеткаларды бириктирген липидтердин санынан жана сапатынан көз каранды. Алар кургап, териге нымдуулук жетишпей баштаганда бырыштар тереңдей баштайт. Адистердин айтымында, адам абасы кургак имараттын ичинде көпкө болсо теринин кургашы тездейт. Мына ушундан улам окумуштуулар терини өтө кургатпай, бат-баттан нымдап турууга кеңеш беришет. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекиторг. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube'дан, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык KG же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.